Саламатсыздарбы, урматтуу Биринчи радионун угармандары жана көрөрмандары. Биз түз эфирде уктурууларыбызды улантабыз. Назарыңыздарга негизги маселени сунуштайбыз. Уктурууну Мээрим Абдыраманова алып баруудамын. Режиссердик пультта Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Урматтуу угармандар, белгилүү болгондой эле 2023 жылдын 1-январынан тарта ишкерлерди текшерүүгө мораторий киргизилди. Бул багытта мамлекет башчы Садыр Жапаров атайын жарлык чыгарган. Анын максаты жеке ишкердикти өнүктүрүү үчүн жагымдуу шартты түзүү, инвестициялык климатты жакшыртуу менен ачык айкындуулукту камсыз кылуу болуп саналат. Эң башкы максат ишкерликти колдоо болууда. Урматтуу угармандар, эгерде ушул теманын алкагында сизде кандайдыр бир сурооңуз, сунушуңуз, пикириңиз болсо деле бизге телефон чалсаңыз болот. Биздин телефонубуз 0502 39 21 90, 0312 коду менен 39 21 90 телефондоруна чаласыздар. Бизде бул теманы талкуулашуу үчүн конокторубуз бар. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысынын милдетин аткаруучу Мисралиев Нурлан Жолдошбекович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Экономика жана коммерция министрлигинин бизнес чөйрөсү саясаты башкармалыгынын жетекчиси Катаганов Муса Катаганович бар. Саламатсызбы? Алгач ушу сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Атайын убактыңыздар аз болсо дагы ага карабай чакыруубузду четке какпай келип берип ушу угармандар менен ой бөлүшөлү, маалыматтарды берели деп жатасыздар. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эми өз суроолорубузду берип баштасак, мынакей алгач Муса мырза, айтсаңыз, негизи эле бул буга чейин деле ушундай мораторийлер киргизилген да, негизги зарылчылык эмнеден улам келип чыгууда, бул жарлык өз учурунда кабыл алындыбы, жарлыктын аткарылышы кандай болуп жатат, ушул багытта маалымат берсеңиз. Рахмат сурооңуздар үчүн. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен мындай жалпысынан айта кетсем, ушул биздин мамлекеттин киреше бюджетинин киреше бөлүгүнүн толтурган жактар бул ушул бизнес тарап болот да. Бул жерде жана орто жана кичи бизнес айрыкча абдан көп салымын кошот. Андыктан ушул 21 ноябрь 2022 жылы президенттин жарлыгы чыкты. Ал жерде ушул 2023 жылдын 31 декабрына чейин мораторий киргизүү, бул ишкердик субъектилерди текшерүүгө атайын мораторий киргизүү болуп саналат. Бул албетте сиз өзүңүзгө жооп катары, бул албетте өз убагында болду. Бул азыркы күнү керек, анткени деген өзүңүздөр белгилүү болгондой акыркы жылдары экономикалык ситуация дүйнөдө кырдаал, деги эле жашоо шарты баягы пандемия байланыштуу жакшы калыбына келүү максатында бул ишкердик субъектилерди текшерүүдөн токтотуу абдан бул керектүү бүгүнкү күнү. Бул президенттин жарлыгына ылайык ошо 1-январдан 23 жылдын 1-январынан баштап 31 декабрына чейин мораторий киргизилип жатат. Бул жарлыктын алкагында атайын өкмөттүн токтому чыгат. Бүгүнкү күнү токтом долбоору даярдалып өкмөткө киргизилген. Жакынкы ушул иш күндөрү жаңы башталгандыгына байланыштуу ушу жакынкы күнү расмий жарыяланат деп күтүп турабыз. Нурлан Жолдошбекович, мынакей сиз кандай ойлойсуз? Бул жарлык өз убагында чыктыбы? Ушундай керек беле негизи ишкерлерге? Рахмат сурооңуз үчүн. Биз деле колдойбуз. Бул туура кадам. Анткени мына канча жылдан бери пандемиянын айынан ошондуктан дагы мына дүйнөлүк кризис болуп атат. Андан тышкары мына геосаясий кырдаалдар дагы эле уланып атат. Ошондуктан бизнести бүгүнкү күндө кандай бир колдоо жагынан иш алып барыш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул зарыл деп эсептейбиз. Анткени мына жакында эле бул 3-чү жолу. Бул Кыргызстандын тарыхында бүгүнкү күнү 3-чү жолу мораторий киргизилет. Мурунку мораторий 17 декабрь 2018 жылы кабыл алынган. 3 жыл болгон, 1-январдан 19 жылы, 1-январга чейин 22 жылы. Ошондуктан биздин оюбузча эң туура кадам, анан убактылуу болот. Негизи мынакей аз белгилеп калбаңыздар, 3-чү жолкусу депчи. Буга чейинки кабыл алгандар менен жыйынтыктар, натыйжалар болду беле?
Үч жолу дегенде мен мындай айтам да, 2006 жылы, 2008 жылы, анан 2019 жылы кирген да. Мен мындай цифралар менен айта кетсем, ошол 2019 жылдан баштап 2025 жылга чейин 3 жылдык мөөнөткө кирген. Акыркы мораторий ошо 3 жыл бою узартылып келип, 3 жыл мораторий болгон да. Мындай цифра менен айта кетсем, мисалы мораторий кире элек кезинде 2018 жылы ушул мамлекеттик текшерүүчү органдар тарабынан 28.209 текшерүү болгон баардыгы. Ушул 2021 жылы мораторий киргендин 3-жыл болуп саналат. 2021 жылы 1382 текшерүү болгон да. Бул айта кетсем мындай 20 эсеге аз текшерүү болуп жатат деген билдирет да. Бул албетте мисалы үчүн азыркы өзүңүздөргө белгилүү болгондой акыркы өкмөттүн түзүмү мындай бир өзгөрдү да. Мурун жана экологиялык жана техникалык мамлекеттик инспекциясы деген бар болчу да. Ал жерде ушул 16 тармак бар эле да. 16 тармак боюнча 14 тармак боюнча ушул баары бир мамлекеттик органда камтылган бир текшерүүчү орган болчу да. Бүгүнкү күнү ушу мамлекеттик түзүм өзгөрүп, функциялар ар кайсы жана профилдик министрликтерге берилгендигине байланыштуу бүгүнкү күнү ушул мурун текшерүүчү органдардын саны 12 болсо, бүгүнкү күнү 16 да. Бүгүн ошол майда барып жогорку кеңеш тарабынан бекитилип келген, бүгүнкү күнү 16 текшерүүчү мамлекеттик орган бар да. Албетте бул 16, мисалы үчүн ишкердик субъекти 16 мамлекеттик орган кайра эле келип текшере берген мораторий деген бул абдан түздөн түз ошол айрыкча жанагы ишин жаңы баштап келаткан ишкерлерге салынган жардам абдан ийгиликтүү көрсөтөт деп ишенебиз. Нурлан мырза, мынакей текшерүүчү негизи эле текшерүү максатына жетип келеби? Анткени акыр барып эле керектөөчүгө келип такалып атпайбы? Негизи эмне себептен ушул маселе чыгып келет? Эми биздин тажрыйбабызга көз чаптырсак, бизге көп деле текшерүүлөр менен байланышкан арыздар көп келген жок. Анткени өзүнүн себеби бар. Мисалы биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү февралда 2020 жыл башталган. Ошо учурда 3 жылдык мораторий күчүнө кирген. Бирок келген бизге туура айтасыз. Биздин оюбуз боюнча текшерүүнүн бир маанилүү максаты бул керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарын коргоо. Мисал келтирип кетсек, мына ошол тамак аш тармагында ишкер өзүнүн ишмердүүлүгүн туура эмес алып барса, кандай бир эрежелерди же мыйзамдарды бузса, сөзсүз бул жарандарыбыздын ден соолугуна кандай бир мүмкүн терс таасирин кылса болот. Ошондуктан же башка тармак ошол эле транспорт тармагында. Ошондуктан бул жагында дагы иш алып барыш керек, сөзсүз. Биринчи дагы сиз туура айтып кеттиңиз, керектүүчүлөрдүн кызыкчылыгын биринчиден ошо коргойтур. Текшерүү органдарына. Бирок айрым учурларда башкача болуп кетип атат. Мисалы бүт баарыбызга деле маалым, айрым учурларда кандай бир коррупцияга айланып кетип атат. Ошондуктан бизде азыр ушундай кандай бир уникалдуу шанс бар. Ушу мораторийдин убагында кандай бир экономика министрлигинин алдында болобу же башка министрликтердин алдында болобу кандай бир жумуш топ уюштуруп, ошо жумуш топторго эксперттерди, мамлекеттик орган өкүлдөрүн жана бизнес ассоциациялары же ишкерлердин өкүлдөрүн киргизсек, кандай бир ошол мамлекет текшерүү органдардын көрсөткүчтөрүн кандай бир өзгөртүш керек болуп атат да. Бүгүнкү күндө мына биз деле жалпыга маалымат каражаттарына көрүп атабыз. Айрым мамлекет текшерүү органдар өзүнүн отчетторун берип атат. Баланча айыппулдар салынды же баланча ишкерлер текшерилди депчи. Бул туура эмес деп ойдобуз. Анткени биринчиден текшерүү органдар менен бизнестин ортосунда өнөктөш болуш керек. Мисалы ишкер кандай бир өзүнүн мыйзам же өзүнүн укуктарын билбей калса, милдеттерин билбей калса, же мыйзам базасын билбей калса, сөзсүз мамлекет текшерүү органдары кандай бир консультация деңгээлинде ишин алып барыш керек да. Биринчиден түшүндүрүп, кайсы жагынан туура эмес кылып атат ишкер. Эми албетте ишкер мындан кийин дагы
мыйзамдарды бузса сөз сайып бул салыш керек. Бирок биринчиден кандай жазалоо түрүндө иштебей, кандай бир консультация жагынан алып барыш керек дейшин. Ошол жагын өзгөртсөк, мүмкүн болочокто кандай бир биздин абалыбыз өзгөрүп кетет деп ишенебиз. Муса Аканга тийиш мынакей негизи эле Кыргызстанда канча мындай чакан орто ишканалар бар да, мына болжолдуу. Анан ошол мисалы мораторий киргенден кийин алар көбөйөбү же кандай болот бул жагы? Бизде бүгүнкү күн акыркы ушу менин эсимдеги маалымат боюнча 12 миңден ашыгыраак чакан жана орто бизнес бар бүгүнкү күн Кыргызстанда. Бул текшерүү жана мен сөзүмдө айтып кеткендей, бул жанагы орусча айтканда устоявшийся деп коет го, мындай уже бутуна туруктуу бизнеске караганда дагы ушул жаңы баштап аткан бизнеске дагы албетте бул жерде мыйзам негизи баягы плановый проверка деген жана өзүнүн рисктери бар, 3 риск бар да, биринчи, экинчи, үчүнчү риск деген бар да. Албетте жаңы ачылган бизнести текшерилгенге 1 жылдык мөөнөт берилет да, текшерилбөө убакыты. Бирок ошол эле учурда дагы баягы өзүңүздөр белгилеп болгондой бизнес 1 жылда эле бутуна туруп өркүндөп кетпейт да, көптөгөн жылдар керек да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушул мораторий киргизген бул ошол ишин жаңы баштап өркүндөтүп, баягы өркүндөтүү процессиндеги бизнеске абдан түстөн түз таасирин тийгизет. Андыктан бул албетте бизнестин бүгүнкү күнү эркин мындай өнүгүшүнө, эркин баягы өзүнүн өнүктүрүүгө дагы түздөн түз салым кошот деп айта алам да. Ошол эле учурда мына жарлыкта да белгиленип жатпайбы? Текшерүү органдарынын жоопкерчилиги жөнүндө айтып атат да. Анан ушул жерде маселе кандай? Сиздер тараптан кандай иштер жүргүзүш керек? Мисалы, талаптагыдай ошо мыйзамда жазылган талаптар аткарылбай калса эмне болот? Кандай чаралар бар? Азыр ошо Нурлан мырзанын сөзүнө бир кошумчалап кетсем, анан сиздикине өткөзсөм. Нурлан мырза айтып кетти, ошол бизнес менен текшерүүчү органдар ошо өнөктөштүк мындай мамиледе иш жүргүзүш керек депчи. Бул абдан туура. Бүгүнкү күнү биз ушул ишкердик субъектилерди текшерүү жөнүндө мыйзам долбоор ушул экономика министрлиги тарабынан иштелип чыгып, ошол жерде ушул так гана ушул мониторинг деген түшүнүктү киргизип атабыз. Бул жерде жана айтып атпайсызбы, мыйзам бузуу деген бул атайын эле бар бузуп же тиги бар атайын ушул мыйзамды бузуп же атайын ушул жагын туура эмес кылам деп кылбайт да бизнестин өкүлчүлүктөрү да. Булар дагы баягы билбестиктин айынан, мүмкүн баягы ар кандай моменттер болот да. Ошондуктан мониторинг деген түшүнүк киргизилип атат бүгүн. Ушул текшерүүчү органдар атайын ошо мониторинг жүргүзүп, ушул жана консультативдик жардам бергенге багытталган да. Мисалы, бир текшерүүчү орган ошол эле өрт жагынан текшерүүчү орган деп айтсам, мисалга келтирип, же бир жанагы огнетушителер бир туура эмес туруп калып, же бир кандайдыр ошолордун баарын туура түшүндүрүп, мониторинг жүргүзүү учурунда туура түшүндүрүп берип, мыйзам чегинде бизде кандай требования, кандай талаптар бар экен, ошонун баарын түшүндүрүп бергенге ошол мыйзамдаштырылып, ошол азыркы бүгүнкү күн жогорку кеңеште каралып атат. Ал жогорку кеңеште кабыл алынып президент кол койгондон кийин ушул андан кийин атайын иштелип ишке киргизилет да бул мыйзам. Ошол абдан жардам берет деген ойдобуз. Анан экинчиден сиздин сурооңузга жанагы кечиресиң деп кеттим сурооңузду. Бизде негизи жана кызматкерлердин жоопкерчилиги боюнчачы. Кызматкерлердин жоопкерчилиги боюнча мындай айтса болот да. Кызматкерлердин жоопкерчилиги бул указ, бул Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы жок болгон күнү дагы ушул бизде мыйзамдарда каралган жоопкерчилик болот. Ар бир адам, билесиздер, өзүңөр ушу ар бир адам өзүнүн ишине так жана даан аткарыш керек да. Бул жерде өзүнүн функционалдык обязанности, өзүнүн функционалдык кандай кылыш керек, эмне жумуш аткарыш баары жазылат да, талаптар баары коюлган да. Ошону туура аткарыш керек да. Бирок бүгүнкү күнү ушул президенттин жарлыгы менен ошонун дагы жоопкерчилигин жогорулатуу максатында ушул президент айтып атат. Эртең сиз жумуштан аша чаап же кандайдыр бир негизделбеген текшерүү жүргүзсөңүз, анда ушул жумушуңуздан бошотконго чейин барасыңыз деп эскертүү берип атат да. Бүгүнкү күнү бул ушу мамлекеттик кызматкерлерге дагы мындай эскертүү катарында баягы келечекке ар бирөөнө мындай эсинде болуш керек да. Ушул ишкердик субъекти текшерүү учурунда
ушундай жарлык бар, эртең ушундай жоопкерчилик бар деген маселени жүздөйт да. Нурлан мырза, мынакей ошо президенттин жарлыгы ишкерлерди колдоо боюнча көптөгөн бир мындай жеңилдиктер каралып келет да. Ошол эле учурда ишкерлер дагы мындай алар тараптан кандай жооп болуш керек? Биринчиден ошо туура суроо бердиңиз. Биринчиден жана айтып кетпедимби, ишкерлер дагы өзүнүн кандай бир билимин жогорулатыш керек. Бүгүнкү күндө жана айтып кеткендей, өзгөчө региондор, кичи чакан бизнестер өзүнүн укуктарын жана милдеттерин толугу менен билбейт. Ошондуктан ушул жагынан дагы кичине басым кылып, ошол дагы мыйзамдарды окуп, бирок ошол эле учурда бизнес ассоциацияларында иши өтө маанилүү болуп атат. Анткени мына анализ кылып көрсөк, көбүнчөсү биздин ишкерлер ошо бизнес ассоциацияларда ошо Бишкек шаарында эле мүчөлүктөр экен. Региондордо азыраак. Ошо регион так гана региондордо маалымат жетишпей, ишкерлер толугу менен өзүнүн укуктарын жана милдеттерин билбейт экен. Бул чын айтканда эми ишкерлердин жагынан да кемчиликтер бар. Ошол жагында кандай бир жана айтып кетпедимби, консультация жагынан болобу, же ишкерлер өзү мыйзамдарды окуп, түшүнүп, эрелер кандай, мыйзамдар кандай, талаптар кандай деген суроолор жаралат. Ошондуктан ошолорун дагы карап көрсө жакшы болмок да. Анткени бүгүнкү күндө деле мына бизге дагы туура эмес арыздар түшүп атат. Аларды изилдеп чыгып, карап чыгып, анан кийин ишкер мисалы туура эмес иш жасаса, биз өзүбүздүн мына милдетибиз ошол ишкерлерге толугу менен түшүндүрүп бергенге ушундай укугубуз бар да. Ошондуктан ушул жагынан дагы бизнес ассоциациялар, мамлекеттик органдар мына азыр региондордо бизнес тейлөө борборлор ачылды. Ошол ар бир областтык центрде, борбордо ошондой бар. Ошого кайрылса болот. Бул деген колдоо акысыз. Айрым учурларда бизге деле кайрылса болот. Биздин деле кеңсебиздин эшиги ачык, кеңсебиздин дареги Бишкек шаары, Ибраим көчөсү 103. Ар дайым ишкерлерге колдоо көрсөткөнгө даярбыз. Бизге келсин, интернет аркылуу же телефон аркылуу чалса, биз толугу менен жардам бергенге даярбыз. Анан белгилеп жатпайсыздарбы, мынакей ишкерлер менен мамлекеттик органдардын ортосунда мындай бир нукта өнөктөштүк мамиле керек депчи. Ошол ортодогу тең салмактуулукка жетүү үчүн дагы кандай иштер керекпи, же эмне кылуу керек? Чын айтканда, мыйзам базасында карап көрүш керек. Анткени биздин тажрыйбабызга карасак, көбүнчө учурларда ошо ишкерлердин укуктары ошо мыйзамдарда кандай кемчиликтер, карама-каршылыктар болсо, ошол учурларда көбүнчө бузулат экен ишкерлердин укуктары. Ошондуктан мыйзам базасын карап, эми биздин позициябыз мындай: мамлекет менен ишкерлер өнөктөш болуш керек. Мамлекет толугу менен өзүнүн кандай милдетин аткарыш керек. Ишкер толугу менен салык төлөш керек. Эми башка баягы мамлекеттик коопсуздук, кандай бир коомчулуктун коопсуздугу ал түшүнүктүү, бирок биринчиден ошо өзү салыктарды төлөш керек толугу менен. Ошондо гана тең салмактуу болот. Анткени салык төлөгөндөн кийин ишкер өзүнүн мамлекеттин сурабаса болот. Мен салыктарым каяка кетти, кандай пайдаландыңар, кайсы тараптарга төлөндү, ошол эле социалдык төлөмдөр, баягы тиги колунда жоктор колдоо тарабына дагы жумшалат мындай акчалар. Ошондуктан биринчиден мен мамлекеттен кандай сурайм десе, ишкер биринчиден толугу менен салыктар төлөш керек. Биздин позициябыз ушундай. Угармандардын эсине сала кетсем, биз ишкердикти текшерүүгө киргизилген мораторий жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бизде конокторубуз бар. Эгер суроолоруңуз жаралып калса, ушул багытта пикириңиз болсо 0502 39 21 90 0312 коду менен 39 21 90 номерлерине чалсаңыздар болот. Мынакей Муса мырза, айтсаңыз, азыр белгиленгендей эле аймактарда ишкерлер бар да, мейли чаканбы, мейли чоңбу, ошо кандай мындай маалыматтык өнөктүгүн кандай жүргүзүп жатасыздар? Мисалы, президент ушундай жарлык чыгарды, текшерүү болбойт деп, ушул багытта иш барбы? Албетте бар. Бул жарлыктын алкагында ушул министрлик тарабынан атайын бизде ушул министрликте региондордогу башкармалыктар бар. Бизде ушул түштүк жакта, түндүк жакта
ушу министрликтин өкүлчүлүгү катары жайгашкан башка башкармалыктар бизден атайын ушул иш планы иштелип чыгып экономика министрлиги тарабынан бекитилип анан ушул аткарууга жөнөтүлгөн. Бүгүнкү күнү ушул 9 январдан баштап деп белгиленген. Ал жерде ушул 9 январдан баштап бүгүн региондордо дагы активдүү баягы ишкерлерге ушул жарлыкты толук жеткирүү багытында иш жүргүзүлүп жатат деп айтылам. Ошондой эле баягы централдык аппарат тарабынан дагы биз тынымсыз ушул кулактандыруу жүргүзүлүп жатат. Биз тараптан дагы ушундай жарлык бар. Ал жарлык негизинде мындай деп баягы бүт суроо талаптарына жооп берүү максатында. Ошондой эле белгилей кетсем, бул жерде угармандарга айта кетет элем, ушу айрыкча ишкерлерге. Бул жерде жаңы эле ушул маселе көтөрүлдү да. Ушу ишкерлердин өзүнүн баягы аброю, өзүнүн баягы ушул иш жүргүзгөндө дагы орусча добросовестность деген бар го. Акниеттүүлүгү деген ушу акниеттүү ар бир адам жөн гана адам эмес, ар бир ишкер дагы бул адам да. Ар бир адам дагы бизде ушул идеологияны аябай өркүндөтүш керек деген дагы ойдобуз да. Анткени ар бир адам болуу, ишкер болуу, бизнесмен болуу баардыгыбыз ушул туура түшүнүш керек да. Бизде мыйзам бар. Биз мыйзамдуу талаада жашайбыз ушу кыргыз мамлекети. Ошондуктан акниеттүү ушул ишкердик жүргүзүлүп жатканда дагы ушул акниеттүү мамиле кылыш керек да ушул ишке дагычы. Алар тараптан дагы ушул кандай баягы талаптарды бузбоо максатында. Ал эмне үчүн? Анткени ал деле ошол кайрылып эле кайра жарандык биздин Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн ден соолугун жана колдоо максатында жаралган мыйзамдар да, жөн гана мыйзам эмес. Ошондуктан бардык ишкерлерди акниеттүүлүккө чакырат элем. Ошондой эле экинчиден айта кетсем, бул мораторий пландуу текшерүүгө киргизилет. Бирок мыйзамдын алкагында пландык эмес текшерүү деген бар. Бизде бүгүн түшүнүк. Бул пландык эмес текшерүү деген бул мисалга алсак, ушул бир жаран бир баня да, мүмкүн айта кетсем, мончо капкара түтүн чыгарып бир резина кандай бир нерсени өрттөп атса, албетте ал киши укуктуу ушу атайын тиешелүү мамлекеттик органдарга, ушу текшерүүчү органдарга кагаз жүзүндө же интернет сайтынан аркылуу же болбосо бизде ушу проверка KG деген биздин атайын порталыбыз бар. Ошол жака кайрылып, ушул мыйзамдын алкагында, мыйзамдын талаптарына ылайык ал жерде жана фото, видео фиксация деп коет, ошондой доказательстволорун прикреплять этип берсе, албетте ал жерге жанагы пландык эмес текшерүү жүргүзүлүү, ага мораторий кирбейт. Ал бул деген адамдардын жанагы ден соолугун сактоо максатында болот. Ошондой эле жанагы ар кандай экологиялык, техникалык коопсуздукту сактоо максатында да. Ал пландык эмес текшерүү болот. Мораторий кирген күнү ал иштейт. Мораторий бүгүнкү күнү пландык текшерүүгө киргизилип жатат. Пландык текшерүү ушул келерки жылдын аягына чейин пландык текшерүүлөр токтотулат. Анда бизди текшербейт деп эле баягы билгенин кылган дагы туура эмес. Бизди текшербейт деп эле аша чаабанан баягы текшерүүчү мамлекеттик орган келсе да жок, андай эмес, мындай деген да болбойт. Ал жерде пландык эмес текшерүү деген болот. Пландык эмес текшерүү жана ар кандай уголовный делонун алкагында же болбосо жарандын кайрылуусу менен ушу бир 2-3 норма бар. Ошонун негизинде бул пландык эмес текшерүү болуп турат. Мындай кайрылуулардан же арыздануудан сырткары өзүңүздөр дагы кандай болот да, мисалы мончону мисал келтирбедиңизби? Аны эч ким көрбөй, эч ким кайрылбаса, ал ошол иш жүрө береби мончодо мисалы? Анткени пландык текшерүү токтотулду да. Албетте ал жерде бирөө кайрылбаса, ал жерде жүрө берет. Бул жерде жарандардын дагы жоопкерчилиги да абдан мамилелүүлүгү, мамилелүү. Бул жанагы биз мамлекетпиз да. Мамлекетте бул жерде мен эле жашабайм да. Бул жерде сиз да бардык адамдар жашайсыз. Ошон үчүн ар бирөөбүз ушу жоопкерчилик, ар бирөөбүз ушу жоопкерчиликтүү жүрүшүбүз керек да. Бирөө туура эмес иш кылып атат, аны айтыш керек. Анда эч нерсе болбойт да. Акниеттүү бизнес боюнча бир толуктап кетсем болобу? Туура айтты Муса мырза. Акниеттүү бизнес болуш керек, бирок бүгүнкү учурларда бүт бизнестерге тең шарт түзүүгө зарыл. Анткени мына Көмүскөйдө деле билебиз, бизнес бар. Бир ишкерлер мисалы ошол акниеттүү ишин алып барса, башка бир ишкерлер
Көмүскөйдө болсо атаандаш туура эмес болуп калат. Ошондуктан ошол жагына караш керек болуп атат. Анткени мына көбүнчөсү мына Көмүскөйдө болсо ак ниет бизнес алып барганга өтө эле оор. Ошондуктан ошол жагында карап, мына бүгүнкү күндө деле көрүп атабыз, мына фискалдаштыруу болуп атат. Ошол эле ККМдер бул биринчи максат ошо жана фискализация жана ак ниеттүү бизнеске жардам берүү. Ушуну туура түшүнүш керек. Патент маселеси башкача болуп атат, анын деле ишмердүүлүгү тизмеси бар. Ошондуктан бүт бизнестерге тең шарт түзүп берсек, анда ак ниеттүү болот. Анткени мындай болуп атат да, баягы бизнеске кирип алдың, ак ниеттүү иштейм деп кандай бир ушундай оюң бар болсо, анан баягы базарга чыгып өзүң товарларың же кызматтарыңды сатсаң, баалары өтө эле жогору болуп калып атат. Анткени изилдеп көрсөк, ушул Көмүскөйдө жүргөн бизнестер салык төлөбөйт. Ошонун айынан кандай бир баалары төмөндөп кетет. Алар менен атаандашууга өтө эле оор болуп атат да. Ошондуктан мен дагы бир жолу айтып кетейин, биз биринчиден ошо ак ниеттүү бизнести колдойбуз. Анткени бүт жана дагы айтып кеттим, бүт бизнес ак ниеттүү болсо, бүт баары тең салык төлөп, биздин өлкөбүздө өнүгүү болот. Андан тышкары жанагы мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилиги боюнча бизде эле практика болду. Көбүнчө учурларда ошол эле мамлекеттик орган тарабынан же кандай бир жергиликтүү бийлик тарабынан айрым учурларда ишкерлердин укуктары бузулуп, бир мисал келтирип кетейин, кандай бир ишкер ижарага жер алып, бизнесин баштап, насыя алып банктан же кандай бир башка тараптардан акча таап, 1-2 жылдан кийин ошол эле жергиликтүү бийликтин башчылары өзгөрүп кеткенден кийин ошолорго басым башталат экен. Кайта баягы ижара договорун жокко чыгарып, кандай бир ошо бийлик тарабынан кандай бир басымдыктар башталат экен. Анан ошо жерди алып коюп, өзүлөрүнүн тааныштарына, туугандарына. Ошондуктан бул жагын да караш керек. Анткени бул да өтө маанилүү болуп атат да. Жоопкерчилик. Туура айтты Муса мырза, биздин мыйзамдар жазылган тагы менен. 1 эмес 2-3 мыйзамдар бар. Бирок практикада кандай бир чечимдер же аракеттер болсо, мамлекеттик орган тарабынан туура эмес болсо, тилекке каршы эч кандай жоопкерчилик болбойт экен. Азыр башкы прокуратура өзгөчө бөлүм ачылган. Ошо ишкерлер колдоо боюнча. Ошонун практикасынан билебиз, 1-2-3 ушундай иш ачылган да мамлекеттик кызматкерлерге. Ушул жагында дагы ушул жарлык, президент жарлыгы так билдирип атат да, ушул жоопкерчилигин жогорулатыш керек. Жакшы. Азыр ушу урматтуу угармандар, азыр бизде жаңылыкка кезек берсек, андан кийинен кайра уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Назарыңыздарда кезектеги жаңылыктардын чыгарылышы. Студияда Урмат Жээнбеков. Өлкө аймагындагы бир катар аэропорттор оңдоодон өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына жазды. Өлкө башчы Нарын, Казарман, Кербен жана Талас аэропорттору ремонттон өткөрүлөрүн жазган. Ал учурда Каракол аэропорту жаңы салынып жатканын жана иш кызуу жүрүүдө деп белгилеген. Президент белгилегендей, Каракол аэропорту июнь айында ишке берилип, ал эл аралык аэропорт болот. Бул аэропорт бүтөөрү менен жогоруда айтылган аэропорттор оңдоодон өтүп, анын ички аба каттамдар активдештирилет. Билим берүү жана илим министрлиги мектеп окуучуларынын онлайн окутуу мөөнөтүн 16 январга чейин узартуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Бүгүн ведомстволор аралык комиссиянын жыйыны өткөн, анын жыйынтыгында ушундай чечим кабыл алынганы белгилүү болду. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда окуу процесси каникулдан кийин 11 январдан тартып башталмак. Коңшу Өзбекстандын өкмөтү дагы алдыдагы аномалдуу суука байланыштуу мектеп окуучуларынын каникулун 18 январга чейин узартуу чечимин кабыл алган. Жалал-Абад областынын Чаткал районундагы Красная Горка Акташ автожолу ачылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Эске сала кетсек, 8 январда жолдун 1-4 чакырымында кар көчкү түшүп, каттам 2 тараптуу жабылган. Тазалоо иш-чараларынын жүргүзүү үчүн жерине жүктөгүч тартылып, аталган жол бүгүн саат 16:30 тазаланып, 2 тараптуу ачылды.
Күтүлүп жаткан ызгардуу суук күндөрдө Ошто коммуналдык кызматтарды күчөтүлгөн режимде иштейт. Шаар мэри Бакытбек Жетигенов кыш мезгилиндеги жылуулук боюнча штабтын жыйынын өткөрүп, болжолдонгон сууктан улам шаардын бардык муниципалдык кызматтары жана ишканалары күчөтүлгөн режимде иштөөсүн тапшырды. Тиешелүү мекеме, ишкана жана кызмат жетекчилери күз-кыш мезгилиндеги жылытуунун жүрүшү, адистештирилген коммуналдык ишканалардын жол тазалоого даярдыгы, жылуулук менен камсыздоочу ишканалардагы көмүр запасы боюнча маалымат берди. Ал эми билим берүү мекемелери офлайн режиминде да, онлайн режиминде да окууга толук даяр экени белгиленди. 2022 жылдын январь-декабрь айында бажы кызматы тарабынан 74 миллиард сомдон ашык өлчөмдө бажы төлөмү түштү. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, белгиленген план 100,8% аткарылган же 604 миллион сомго көп чогултулган. 2021 жылдын ушул мезгилине карата бул сумма дээрлик 47 миллиард сомду түзгөн. Мамлекеттик бюджетке бажы төлөмүнүн түшүү көрсөткүчүн 2017 жылдын ушул мезгилине салыштырсак, анда бажы кызматы тарабынан 40 миллиард сомго көп берилген. 2018 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 32 миллиард сомго көп. Ошондой эле 2019 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 31 миллиард сомго көп. Кытайдын белгилүү авиакомпаниясы келерки айда Сиань-Бишкек-Сиань багыты боюнча түз каттам ачууну пландап жатат. Аэропорттун басма сөз кызматынан билдиргендей, Манас эл аралык аэропортунан Кытайдын эң ири шаарларынын бирине туруктуу учуулар биринчи жолу аткарылмакчы. Жаңы багыт боюнча каттамдар 11 февралдан баштап ар жекшемби сайын аткарылары күткүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун сынынан кийин Сокулуктагы мал базар тазалана баштады. Белгилей кетсек, бүгүн ал аталган мал базардын абалы менен таанышкан болчу. Анда Акылбек Жапаров бир катар ведомство жетекчилерине мал базарды иретке келтирүү боюнча тапшырма берген. Анын негизинде жол тейлөө ишканасы Сокулук мал базарындагы ылай баткак болуп турган жерди тазалап, кум шагыл аралашмасын төгүү ишин аткарууда. Бардык керектүү техникалар күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Бишкекте таштандыны ташып чыгаруу акысын жогорулатуу сунушталды. Тиешелүү токтом долбоору Бишкек шаардык кеңешинин сайтына жарыяланды. Ага ылайык калк үчүн тарифтин баасы айына бир адамга 41 сом болот. Учурда тарифтин суммасы 22 сомду түзөт. Менчигинин түрүнө карабастан чарба жүргүзүүчү субъекттер үчүн 1 метр куб үчүн 361 сом же 1 тоннасына 2430 сомду түзөт. Анын ичинде 81 сом же 1 тоннасына 445 сом өлчөмүндө катуу тиричилик калдыктарын көмүү боюнча кызмат көрсөтүүгө. Калдыктарды ташып чыгаруу менен алектенген чарба жүргүзүүчү субъекттер үчүн катуу тиричилик калдыктарын көмүү боюнча кызмат көрсөтүү үчүн 1 тоннасы үчүн 445 сом өлчөмүндө деп каралууда. Бүгүн 9 январдан баштап өлкөдөгү жогорку окуу жайларга келишимдик негизде окууга кышкы кабыл алуунун экинчи туру башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы кабарлаган маалыматка ылайык, абитуриенттер министрликтин сайтына катталгандан кийин жогорку окуу жайды багытты тандап, ЖРТнын электрондук талоонун 11 январга чейин тапшырылат. Жалпысынан 40 университет 37.567 абитуриентти кабыл алууну мерчемдеген. Абитуриент онлайн маалымат системасына 1000ден ашык адам кошулду. Бишкекте троллейбус кыймылы менин шаарым тиркемесине жайгаштырылды. Бул тууралуу шаар мэриясынан кабарланды. Маалыматка ылайык, тиркемеде троллейбус каттамы, акыркы аялдамалар көрсөтүлүп, жана керектүү троллейбус кайда келе жатканын көрүүгө болот. Тиркемени Play Market'тен жүктөө алууга мүмкүн. Жаңылыктар соңунда валюта курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий билдирүүсүнө ылайык, доллардын курсу 85 сом 68 тыйын, евро 91 сом 43 тыйын, рубль 1 сом 17 тыйын, тенге 18 тыйынды түздү. Эртең 10 январда түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал Абад областынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык көл, Нарын областынын айрым жерлеринде кар жаайт. Күндүз өлкөнүн көпчүлүк аймагында кар жаашы күтүлөт. Жолдорго муз тоңот, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, айрым жерлерде 15-20 метрге жеткен шамал согот. Чүй областында түнкүсүн 15 градус суук, күндүзү 5-10 градус суук болот. Талас областында түнкүсүн 13-18 градуска чейин суук болсо, күндүзү 7-12 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүзү 5-10 градуска чейин төмөндөйт. Ысык көл областында түнкүсүн 5-10, күндүзү 2-7 градуска чейин суук болот. Нарын областында түнкүсүн 14-19, күндүзү 11-16 градуска чейин төмөн. Бишкекте эртең мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүзү 7-9 градуска чейин жылуу болот.
Кадырман угармандар, сиздер биринчи радиода негизги маселе программасын угуп жатабыз, уктуруубузду улантабыз. Бүгүнкү берүүдө биз ишкерлерди текшерүүгө киргизилген мораторий жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бизде студияда конокторубуз бар. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысынын милдетин аткаруучу Мүсүралиев Нурлан Жолдошбекович жана экономика жана коммерция министрлигинин бизнес чөйрө саясаты башкармалыгынын жетекчиси Катаганов Муса Катагановичтер бар. Кандайдыр бир сурооңуз же сунушуңуз болсо 0502 39 24 90 телефондоруна чалсаңыздар дагы болот. Мынакей Муса Катаганович, текшерүүлөр бул жарлыкта айтылып жатпайбы, инвестицияны дагы климатты жакшыртууга дагы багыты бар депчи. Негизи ишкерлерди текшерүү ал жака кандай тоскоолдук берет инвестиция тартууга? Мен жана сөзүмдө дагы айттым эле, азыр дагы ушу кошумчалай кетсем, бул бүгүнкү күнү мисалга алсак, бул жерде ушул мыйзамга ылайык жана рисктерине жараша 3 категориядан турат. Анан ал категория мисал үчүн баягы риски чоңураак болсо, ал баягы ыкчам бат-баттан 1 жылда текшерилет. Тобокелчилиги орто болсо ал 2 жыл, 3 жылда бир текшерилет. Анан үчүнчүсү бул 5 жылда бир текшерилет да. Андыктан бул инвестиция тартууга түздөн түз шарт түзүп берет деген министрлик ойдо. Анткени айта кетсем, инвестиция деген келип, жана айткандай келип, инвестицияда бул бизнес да. Бул бизнести ача калып эле, анан эртеңки күнү эле көбүрөөк жабырып алып, тиги жыргап миллиондор таап, анан тиги элдин жашоосуна баягы жалакасын келтирип атат деген дагы туура эмес да. Анткени ал бизнес дагы келип ушул жерде жайгашып, ушул жердин өзүнүн бир аурасы бар, культурасы бар Кыргызстандын. Ошого көнүш керек, бүт мыйзамдаштырыш керек, ачыш керек, ал бизнес деген жүрүш керек, иштеш керек ал бизнес. Анан биз иштейлик жатып эле, тура калып эле тиги 3 айдан кийин плановый проверка киргизип коюп эле, анан баса калып текшерген бул максатка ылайыктуу эмес да. Ошондуктан бул ушул максатта инвестиция тартууга бирден бир шарт керек да. Анткени жана ошо айткандай, баягы баса калып эле көчө ачылган бизнести баса калып эле текшере бербей, ага дагы ушул мүмкүнчүлүк бериш керекпиз да. Кандайдыр болсо да бир деңгээлге жетип алгандан кийин, анан ушул мамлекеттик органдар ар бир профиль министрликтер болобу, службалар болобу барып текшерип өз кызматын аткарып кетишет да. Нурлан мырза, мынакей ушу сиздердин мекеме түзүлгөндө негизи эле Кыргызстанда инвесторлордо дагы кандайдыр бир ишеним пайда болгондо, эгер кандайдыр бир укугу бузулса же дагы бир нерсе болсо, ушу акыйкатчыга барып кайрылабыз, бизнес акыйкатчыга деп, анан ушул багытта мисалы сиздерде кайрылуулар кандай болот? Мен укугум бузулду же мындай жылдагы жыйынтыкталбадыбы? Көрсөткүчтөр кандай болду сиздерде? Башынан ишибизди алып барып атабыз. Мына февралдын 2020 жылдан баштап карап көрсөк, санап көрсөк, бүгүнкү күндө 2 миллиард 200 миллион сомго жардам берип турбуз ишкерлерге. Ал жалаң эле арыздар жана кандай бир ошо арыздарды санап чыксак, ошондой сумма болду. Көбүнчөсү мен айтып кеткендей, биринчиден бул салык менен байланышкан арыздар. Андан тышкары бажы, андан тышкары мына жанагы жергиликтүү бийлик менен. Анан акыркы ушул жылда өтө маанилүү көйгөй бул деген жана мамлекеттик сатып алуулар. Бул жылдын жыйынтыгын алдын ала жомол санап чыктык. Бул жылы 200 миллионго жардам берип турбуз. Көбүнчөсү ушу жана айтып кеткендей салык жана башка маселелер менен байланышкан көйгөйлөр. Ошондуктан көбүнчөсү ушу региондордон жана айтып кеткендей бул жер маселеси, жер ижара маселеси, Борбордон же Чүй облусунун көбүнчөсү жана салык жана мамлекеттик сатып алуулар. Анан ушу сиздер негизи ушу ишкерлерге жардам берели деген мамлекет деле сиздер деле пикириңиздер бир, баягы ишкерлерге жардам берүүдө. Анан сиздер ошол түзүлгөндөн бери кандай сунуштарды мамлекеттик органдарга бердиңиздер же да берген жатасыздарбы? Аны дагы санап көрдүк. Мына биздин ишибиз башталгандан бери 360тан ашык сунуштарыбызды берип турбуз. 60-ы толугу кабыл алынды. Бир мисал келтирип кетсем, мурун
жана жазык процесстик кодексинде 31 берене бар болчу. Следовательдин, тергөөчүнүн укуктары. Эски редакциясында ошол эле тергөөчү укугу бар эле салык инспекция талап кылып пландашылбаган текшерүү ушундай бир тапшырма берчү экен да салык инспекциянын инспекторлоруна. Жанагы жаңы кодекстер кабыл алынып атканда өтө эле көп мындай дискуссия болуп, башкы прокуратура демилгечи болчу. Ошолор иш алып барып, ошо 35-чи беренени өзгөрттүк. Жаңы кодексте 37-чи берене. Азыр ушу тергөөчүнүн мындай укуктары жок. Ошондон кийин 2 эсе, мүмкүн 3 эсе ушундай арыздар чектелди да. Мисалы ошону карап көрсөк, мына укук коргоо органдары ошо беренеге көбүнчөсү таянып, бизнести кандай бир текшерүүгө алчу экен. Мына бир эмес 2 президенттин жарлыгы чыкты, ишкерлерди колдоо боюнча. Ошонун алкагында ошо жагын карап көрүп, ошо көйгөйдү жокко чыгардык. Ошонун биринчи эң маанилүү биздин кандай бир жыйынтыгыбыз болду деп эсептейбиз да. Андан тышкары көп эле ошол эле салык кодекске мына жакында билесиңер жигердүү түрүндө коомчулук талкуу болду. Биз дагы катыштык. Андан тышкары мына Муса мырза айтып кеткендей, текшерүү боюнча дагы мыйзам долбоору иштелип атат азыр, аякта дагы жигердүү түрүндө иштеп атабыз. Анан биздин жанагы арыздардан түшкөн көйгөйлөрдү систематизация кылып, ошолордон кандай бир тутумдук көйгөйлөр чыгарып, ошонун негизинде биздин өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз. Мына биринчи өнөктөшүбүз мына экономика жана коммерция министрлиги. Ошолор менен тыкыз иштеп, кандай бир ойдогудай болбой атат, анткени биз көбүрөөк бизнес тарапка карайбыз, мамлекеттик органдар мамлекеттин кызыкчылыктарын коргойт. Ошондуктан кандай бир баягы орустар айткан спор рождается истина деп, кандай бир жыйынтыгга чыгып атабыз. Талаштан тактык жаралат болот. Туура. Муса мырза, мынакей сиз ошо жогорку кеңешке мыйзам кирди деп атпайсызбы, долбоор кирди. Ошонун мындай эң негизгилерине токтолуп кетесизби? Текшерүү боюнча мыйзамда бул. Ооба, албетте. Ушул ал жерде жана закон оперативной деятельности, ыкчам иш-чара жөнүндө ушул мыйзамына, ошондой эле ишкердик субъектилери текшерүү жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Ал жерде ушул бирден бири жана айтып кеткендей, ушул мониторинг жүргүзүү бизде ушул сөзүмдү интервьюнун алкагында айтып эле атам. Бизнести барып эле текшербеш керек да. Нурлан мырза айткандай, бизнес менен мамлекеттик орган бул өнөктөш катары мындай эч бир ортодо бир тоскоолдук жок. Бири-бирине мындай ишеничтүү мамиле кылыш керек да. Ошондуктан мисалга келтирсек, ошо мамлекеттик орган бизнеске бир жерде тура эмес болот. Ошону айтып берип, консультациясын берип, ушул максатта дагы көп мындай бул мүмкүн идеологиялык дагы бир подход керек. Ошону өнүктүрүү максатында ушул мониторинг жүргүзүү киргизилип жатат. Мыйзамга. Анан ал жерде жанагы мамлекеттик органдарга баа берүү системасы киргизилип жатат. Бүгүнкү күнү ушул мамлекеттик текшерүүчү органдарга баа берилбейт да. Баягы ар бир мамлекеттик орган өзүнүн профилдик деңгээлинде мүмкүн кандайдыр бир министрлер кабинет тарабынан баа берилет, бирок ошол эле именно текшерүү жаатында баа берилбейт да. Ошол жаңы система киргизилип жатат. Бүгүнкү күнү ушул мамлекеттик текшерүүчү органдарга баа берилүүчү атайын түшүнүк киргизилип атат. Анын негизинде ушул экономика министрлиги тийиштүү өкмөттүн токтомдорун даярдап, анан ушул жерде жыл сайын ушул баа берилет текшерүүчү органдарга. Кайсыл жерде мүмкүн кемчиликтер болуп атабы, мүмкүн кайсыл жерди жакшыртуу керек, дагы жакшы иштеш керек. Ошол жаатында дагы жакшы негизги ушул эки түшүнүк киргизилип жатат. Жана биз кечки айтып жаткан жоопкерчилик маселеси десек болобу?
десек болот. Албетте ал жерде бул мамлекеттик, бул жерде жеке гана бизнестин эле жоопкерчилиги эмес, бул мамлекеттик органдын да жеке жоопкерчилиги. Анткени ушул түздөн түз мамлекеттик орган, мисалга алсак, биздин ойду түшүнөбүз, бул жерде бул туруш керек, бул жерде тиги туруш керек. Бирок баягы ар кайсы жерде адамдык касиет дегенде болот да. Бул жерде мындай Нурланбайка айтып кеткендей тиги өнөктөштүк мамиледе болуш керек да. Ал жерде ал обязательно мыйзам бузуу эмес. Ал жерде мүмкүн айтып коюш керек. Биягың бул нерсең бул биякта туруш керек, оң жакта туруш керек, же бир метр биякта туруш керек. Айтып турган бул бизнеске дагы өтө жардам да. Анткени ал сразу ал түшүнөт да, кой кийин келип мен штраф салбасын ушуну бузуп алган үчүн, бияка коюп коеюн депчи. Биздин бүгүнкү кандай? Бара калып эле текшеребиз. Бул жерде туруш керек болчу, бул жака туруп калыптыр, штрафский 5000 сом. Мисалга алсак да ошондой да. Жалаң жазалоо менен. Ошондуктан ушул болбоо максатында бүгүн ушул мониторинг деген жана айтып кеткен киргизип атат. Ушул эң башкысы алдын ала барып, ушу айтып берип турат да. Бул жак мындай болуш керек, бул жак мындай норма, жак тиндей норма дегенде. Ушул бизнесте тура калбаш керек. Айтып атабы ушу мамлекеттик орган, бул жер могул чака могул жерде туруш керек. Бүттү ошол чаканы чака коюш керек да. Нурлан мырза, мынакей биз белгилеп жатпайбызбы, мамлекеттик органдардын туура эмес иштерине эмне себептен ишкерлер кабылат? Алар мүмкүн өздөрүнүн жакшы укуктарын билбей жатабы? Мисалы, ошо Муса мырза айткандай, оң жакта турса, оң жакта эле туруш керек да. Ал эмнеге анын туура эмес иштерине кабылып калышы керек да? Мен жана айта кеттим, бизнесте жактан деле кемчилик да бар. Анткени бизнес алып барсаң, любой бизнесте өзүнүн мамлекет тарабынан айтылган же жазылган эрежелер бар. Мыйзамдар бар. Ошону толук менен аткарсаң, эч кандай суроолор болбойт. Ошол эле текшерүү органы тарабынан ашыкча кандай бир аша чаппайт. Ошондуктан бул жагынан да бир жолу эскертип кетейин ишкерлерге. Урматтуу ишкерлер, силер да өз тарабыңардан дагы укуктарыңарды жакшы билгенге милдеттүүсүңөр. Андан тышкары милдеттер да бар. Анткени биз бул жаман эле мүмкүнчүлүктөр эмес, бул милдеттер. Азыр айрым мүмкүн ишкерлер ойлоп атат го, ошо бизнес акыйкатчы болуп, көбүнчө ошо бизнестин кандай бир жоопкерчилик жөнүндө айтып атат деп. Бул бирок маанилүү нерсе да. Укуктарыңды билбесең, милдеттериңди билбесең, анда көбүрөөк тобокелчиликтер келет бизнесте. Укуктарыңды толугу билсең, мыйзамдарды билсең, ошол эле жоопкерчиликке тарта алсаң, ошо мамлекеттик кызматкерди ошо сот аркылуу болобу, же бизге окшогон институттар аркылуу, же бизнес ассоциациялар, анда башка деңгээлге чыгып өнөктөшүп болобуз деген ойдобуз. Ошондуктан ошол жагын дагы урматтуу ишкерлер карасыңар. Ал эми сиздин оюңузча кандай бир укуктарыңар бузулса, эркиндиктериңер, мыйзамдык кызыкчылыгыңар бизге кайрылсаңар болот. Биздин телефонубуз 990 311. Ар дайым силерге көмөк, колдоо, жардам бергенге даярбыз. Муса мырза, мынакей мен эгер жаңылышпасам, мурда текшерүүчү органдар 20дан ашык, 26 эле мындай болчу да, кийин 16га түштү, 16 болуп калды текшерүүчү органдар. 12. Мурун 12 болчу. Азыр 16. Көбөйдү. Манкен жана мен айтып кетпедим, мурун билесизби? Сиз мүмкүн андан мурун анткени деген ортодо жана мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук мамлекеттик инспекциясы бар болчу да. Ошол бир мамлекеттик инспекцияда мен билишимче ушул эсимде 14 16 направление да, ушул багыттар ушул бир мамлекеттик органдын ичинде болчу да. Анан баягы мамлекет министрлер кабинетинин түзүмү өзгөргөндөн кийин ушул ар бир функцияны профилдик министрликке бергенин себебинен эле көбөйүп калды. Негизи текшерүүнүн количествосу көбөйгөн жок. Жөн гана баягы функциялар ар кайсы министрликтерге берилгендигине байланыштуу баягы текшерүүчү органдардын саны көбөйүп калды. Негизи текшерүүлөр ошол эле, андан башка жаңы текшерүү киргизилип кеткен жок. Функциялар бир органдан бөлүндү, 3-4 органга, бирок Муса мырза туура айтат, ошо текшерүүнүн саны көбөйгөн жок. Мүмкүн да 16 текшерүү орган бар. Мурун 12 болчу. Мындан ары кандай болот?
Бул эми өкмөттүн түзүмүнө жараша, Ошого да болот. өкмөт президент кандай чечим кабыл алса ошондой. Ошого жараша Ошого жараша болот. Дагы алдыда мынакей бизнес саясаты боюнча оюңузду билсек, мына жылды жыйынтыктадыңыздар, сиздерде иш кандай болду, көрсөткүчтөрүңүздөр кандай чыктыңыздар? Көрсөткүчтөрдү мен анткени баягы 1 жылдык итогу деп коет. Көрсөткүчтөр бул январдын ушул 15-нен кийин анан көрсөтүлө баштайт ар бир багыттар боюнча. Бирок мен мүмкүн может ошо пландар аркылуу айтып кетсем, ушул 23-жылга карата пландар боюнча азыркы күнү ушул бизнестин күн тартиби деген жаңы 2026-жылга чейин деген күн тартиби иштелип чыгып атат. Ал бул кичинекей чакан программа. Ушул биздеги орто жана чакан бизнести өнүктүрүүдөгү багытталган. Ошондой эле сиз билесиз да, бизде дүйнөдө баягы рейтинг показательдери, көрсөткүчтөр болот да. Ошол көрсөткүчтөрдү жакшыртууга багытталган бул документ атайын стратегиялык чоң документ болуп эсептелет. Бул ушул өкмөттүн токтому менен бекитилет. Бүгүнкү күнү ушул коомдук талкууда жайгаштырылып, ушул бизнестин өкүлчүлүктөрү менен тынымсыз макулдашуу жүргүзүлүп жатат. Ал жерде жанагыдай бүгүнкү күнү мисалга алсам 96 лицензия түрлөрү бар, 45тен ашык уруксат берүү кагаздардын түрлөрү бар. Ошолорду кыскартууга багытталган, лицензияларды кыскартууга багытталган нормалар бар. Ал жерде жана айтып кеткендей ушул баягы следственный баягы мероприятие жүрүп атканда ошол жерде дагы ушу бизнестин укуктарын коргоо боюнча дагы бир катар чаралар каралган. Ушул бир чоң 150 пункттан ашык пункттан турган атайын ушул 5 жылдык мөөнөткө программа иштелип чыгып атат. Ошону айта кетсем болот. Ошондой эле жакынкы күндөрү билесиздер, ушул өнөр жай палатасы дагы мынакей жаңы башчы келип, жаңы ошол реформанын алдында турат. Ал багытта да ушул экономика министрлиги тарабынан ушул мыйзам долбоорлору, ошондой эле тиги өнөр жай палатасын реформалоо багытында концепциясы иштелип чыгып, бүгүнкү күнү жакынкы күндөрү коомдук талкууга чыгат деп күтүлүүдө. Айта кетсем, ушул негизги иштерибиз ушул. Анан жылдын аягы эми азыр мага айткан кичине эмесирээк, анткени ушул жылдын аягы 15-январдан кийин айтылат. Нурлан мырза, мынакей жакшы, ошо биз көбүнчө эл аралык жанагы уюмдар же бирөөлөр мындай рейтинг чыгарып берет го бизге, бизнес мынтип калды же мындай болуп калды. Сиз мындай адис катары эле сурап атам да, кандай ойлойсуз? Канчалык деңгээлде ишеничибиз керек? Механизмдер алардыкы эскирген жокпу? Алар туура айтып жатышабы? Чын айтканда, бүт баарыбызга маалым, жакында эле мына коррупциялык скандал болду дөйүм бизнес боюнча. Ошондуктан мен дагы кичине ишеним кичине кетип калды. Анткени сиз туура айттыңыз. Биринчиден, конечно, бул баягы эл аралык деңгээлдеги чоң агентстволор алып барат. Бирок булар деле менимче кандай бир саясат менен аралашкан болуш керек. Ошондуктан өзүбүз дагы кандай бир рейтинг түзүшүбүз керек. Мамлекеттик, улуттук деңгээлде мындай көзөмөлсүз, көз карандысыз дегендей ушундай болсо, мүмкүн биздин кандай көбүрөөк каражаттарыбыз бар болсо, биз деле алып барышы мүмкүн. Ошол жагында ойлонуп атабыз, анткени ошол эле мамлекеттик органдар кандай ишин алып барат, бизнес менен кандай өнөктөш болуп атат дегендей. Азыр бүгүнкү күндө потенциалы аз, бирок ошондой ойдо бар да. Эми бүт баарына эле карап, бул деле маанилүү дечи, эл аралык рейтингдер. Бирок өзүбүз деле түшүнүшүбүз керек, кандай багытта баратабыз, туура иш кылып атабызбы же туура эмеспи. Ошондуктан ушундай кандай бир мүмкүн мамлекет менен бизнес ортосунда кандай бир орган болсо, көз карандысыз мүмкүн ошолор алып барар. Ушундай ишти бирок сөзсүз алып барыш керек. Муну сураганын себеби, мисалы,
ар бир эле Кыргызстандын жараны жөндөмдүү го. Бир нерсе кылып аткан болот, ишкерлик кылып аткан болот, бирок көрсөткүчтөр мындай башкача да көрсөтүлүп калган учурлар болот да. Анан ошо даана так өзүбүздүн сиздер айткандай баягы көз карандысыз карап чыккан рейтингдер болсо. Биздин бүт статистика маалыматтары ошо расмий статистикалык комитеттен келет. Ал Көмүскөйдө канча? Муса мырза канча деңген? Канча пайыз? 35% болсо, бул деген статистика туура эмес болуп калат деп ойдобуз да. Бүт биздин бүт баарын камтыбайт. Ошондуктан мына эл аралык көнөктөштөрүбүз келет. Расмий статистиканы карап келет алдын ала. Мына келгенден кийин таң калат. Мына силерде биз карап көрсөк, силердин көрсөткүчү төмөн эле экен, бирок ошол эле көчөңөрдө канча бир кымбат машиналар, имараттар турат. Ошондуктан ушул жагын да караш керек болуп атат. Анткени бул бүгүнкү күндө статистика комитет бүт жана маалымат, расмий маалыматка таянат. Ошол эле ишкерлер берет ошол маалыматты. Ошо канча туура Көмүскөйдө учетко алынабы, алынбайбы деген ушундай суроолор жаралат. Ошондуктан ушул жагындагы кандай бир методикасын иштеп чыгып, мындай реалдуу цифраларды көрсөтсөк жакшы болмок. Анткени дагы бир кайталып кетейин, мына элибизде мындай сөз жүрөт го, мына мамлекетибизге эле кишилерибиз бай депчи. Ошондуктан бул жагын дагы ортого салып кандай бир баланска келтириш керек. Ошондуктан реалдуу көрсөткүчтөр болот. Муса мырза, мынакей сиз башка адис катары пикириңизди билгим келип атат да. Ишкерлерди текшерүү негизи кандай учурда максатына жетет? Максатына көпчүлүк учурда жетпей да калган учурлар болот атпайбы? Анан кандай ойлойсуз, кайсы учурда максатына жетет? Бул текшерүүнүн максаты өзү негизи өзөгү, бул максаты текшерүүнүн. Бул жана айтып кеткендей профилдик багыттар бар да. Бул мисалга алсак экологиялык коопсуздук, техникалык коопсуздук, ошондой эле жанагы тамак аш коопсуздугу дегендей. Анан ар бир текшерүү, мисалы ар бир ушу мамлекеттик орган текшерүүчү мамлекеттик органдын өзүнүн профили аркылуу текшерүүсү, бул өзүнүн бир ушул максаты болот да. Мисалга алсак, ошол өрт жаатындагы текшерүүчү ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги барып ушул өрт болбосунун себебин алдын ала алып, ошондой эле мүмкүн өрт болуп кетсе, ошого туура жол таап кирип, ошого мүмкүнчүлүк жетпей калып, пожардык жана машина, өрт өчүрүүчү машина кирип, ордуна жеткенге чейин баарын ошол алдын ала камсыздаш керек да. Бирок бүгүнкү күнү муну мындай моюнга алыш керек. Бүгүнкү күнү бардык эле учурда андай идеалдык форматта боло бербейт. Ал жерде ушул адамдык касиет да бар да, адамда человеческий фактор, адамдык фактор да бар да. Ошондуктан бул негизи өзү текшерүүчү максатына жетиш, ушу текшерүүнүн максатына жетиш үчүн бул жерде комплекстик жумуш турат да. Бул жерде айлык маяна, жашоо турмуш деген ар кандай көрсөткүчтөр бар да жашоонун. Ошонун баарына биз толугу менен бирдей бир деңгээлге жеткенде ошол текшерүүнүн максатына жетебиз го деп ойлойбуз да. Бирок толуктап кетейин, эң негизги максат бул керектүүчүлөрдүн укуктары. Анткени бул ар бир керектөөчү биздин жаран. Ошол эле ден соолугуна зыян келтирбес үчүн коопсуздук кандай бир маселелер боюнча. Ошондуктан ошо эске алып, биринчи ошо максат болуш керек деп ойдобуз. Жакшы. Мамлекет жарандын, биздин Кыргыз Республикасынын жарандардын максаты болуш керек. Рахмат. Ушу сөз маягында бир баарына бир кулактандырып койсок болобу? Ушул угармандарга дагы бир жолу айта кетет элем. Бүгүнкү күнү ушул пландык текшерүүгө мораторий киргизилип жатат. Бул жылдын 23-жылдын аягына чейин пландык текшерүүдө ушул азыр өкмөттүн жакынкы арада өкмөттүн токтомун жыгат. Ал жерде ушул бир катар исключениялар болот, бирок бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы бар. Пландык текшерүүгө мораторий киргизилди, жылдын аягына чейин иштейт. Ошондон
Андан сырткары пландык эмес текшерүү бар, ошону эске алып жүрүш керек. Ал жерде мыйзам бузуудан алыс болуш керек, ак ниеттүү болуш керек. Рахмат, ушу сиздерге атайын студияга келип бергениңиздерге рахмат айтабыз. Урматтуу угармандар, негизги маселенин бул чыгарылышында ишкерликке кирип жаткан мораторий жөнүндө сөз болду. Уктурууну Мээрим Абдыраманова алып бардым. Саламатта болуңуздар.